Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда ушул жаңы президенттик шайлоо жакындаган сайын саясаттын оюндары күчөгөндөн күчөп жатат туугандар. Айрыкча ушул Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетиши көпчүлүккө күтүлгөн эмес болчу. Эч ким мындай нерсени күтпөгөн. Анткени Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке чогуу келген достордон болот. Аны бардыгы жакшы билишет эле. Анын үстүнө Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы ар дайыма элге айтчу эле, биз эч качан бийлик талашып урушпайбыз. Кимибиз президент болсок деле экөөбүздүн тең максатыбыз бир деген сыяктуу сөздөрдү айтып келишкен. Бирок тилекке каршы мынакей бул деген саясат экен. Экөөнүн достугу урады туугандар. Ал эми ушул Камчыбек Ташиев кеткенден бери ушул Кыргызстандын журналисттери, айрыкча ушул эркектер деле катынга окшоп чыгып алып, баягы канчыгытка окшоп кабып жатышат да. Кетип калган адамды эч ким антип тепкилебейт негизи. А бизде болсо эркектер деле калбай калыптыр Кыргызстанда. Ташиев кеткенден кийин аны тепкилеп жатып калышты. Баягы катын ушактарды айтып, билбеген нерселерин деле айтып чыгып, же өздөрү бир Кыргызстанга бир иш кылып койгондой. Ал эми Камчыбек Ташиев болсо кандай болсо дагы азыркы ошол күнөөсү барбы жокпу, аны албетте азыркы сот деле далилдебейт. Анткени азыркы Кыргызстандын соттору ушу бийликтеги адамдар эле үчүн иштейт экенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Кандай болгон учурда деле Камчыбек Ташиев ополтоодой эмгек кылып кетти да. Ушул криминалдарды тазалады, коррупция менен күрөштү. Анткени ушул Кыргызстанда ушул криминалдар менен мындан мурунку эч ким күрөшө алган эмес. Бийликте турган адамдар, президенттер, генералдар эч ким күрөшө алган эмес. Көлбаев дегенде бардыгы титиреп, колун көтөрүп туруп берчү. Ошол Садыр Жапаровдун берген интервьюсун карагыла, Садыр Жапаровдун аялынын интервьюсун карагыла, ошол жерде Садыр Жапаровдун аялы да айтып жатат. Бизди ошол криминалдар кууп жиберген, ошондуктан Польшада жашап жүрдүк деп. Ошентип бардыгын эле кууп, качырып, коркутуп эле жүрүшкөн. Ташиев болсо алар менен өзүнүн жанын сайып коюп, кадимкидей күрөшүп, ошондой нерселерди кылды туугандар. Ошондуктан бүгүн Камчыбек Ташиев кетип калгандан кийин ушул ар кимдин ушагы менен чыгып жатканы албетте бул уят, кыргыздын эркектери үчүн дагы уят туугандар. Анткени азыр алар Садыр Жапаров бийликте турганда Садыр Жапаровго эч нерсени айта алышпай атат. Ал эми Садыр Жапаров эртең ушинтип бийликтен кулаган болсо, ошол эле азыркы сүйлөп аткан эркек сымгал катындар Садыр Жапаровдун дагы аркасынан сүйлөп чыгарып, бул анык туугандар. Ошондуктан эми кийинки президент ким болорун дагы көрө турарбыз. Анткени Камчыбек Ташиев дагы ушул президенттикке барам деген амбициясы бар адам экенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Негизи бул Садыр Жапаров президент болуп турган малда барбайм дечү эле туугандар. Бирок азыр ушул Камчыбек Ташиевке кылмыш ишин козгоп коюшкан. Ошондуктан Камчыбек Ташиев албетте президенттикке кое албайт. Ошондуктан дагы бул атайын ушул кылмыш ишин козгоп койду деген адамдар дагы бар. Азыр эми бул жерде кандидаттардын арасында Сапар Исаковду айтып жатышат. Ошондой эле дагы бир-эки адамдарды айтып жатат, бирок алар маанилүү эмес, алар эч качан президент дагы боло албайт. Анткени ушул президент боло ала турган адамдарды, мындайча айтканда, президенттикке бара албай турган кылып коюшту азыр. Мадумаров бар эле, Мадумаровдун дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Анын шайлоочулары бар өзүнүн. Мадумаровду колдогон адамдары бар, бирок Мадумаровго дагы дал эле ошентип кылмыш ишин козгоп коюшкан. Ошондуктан Мадумаров дагы президенттик шайлоого катыша албайт. Азыр жалгыз гана кандидат болуп албетте бул Садыр Жапаров эле калып жатат. Ошондуктан калган кандидаттар катышпай деле койсо болчудай болуп калды. Себеби калган кандидаттарды эл тааныбайт деле, сыйлабайт деле туугандар.
Ошол сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Негизи эле ушул эки дос Ташиев менен Садыр Жапаров урушпастан ушул дагы бир 2-3 жыл же 5 жыл иштеп турганда Кыргызстан жакшы мындай жылыштар болмок Кыргызстанда. Анткени мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, Ташиевди азыр канчалык каралап жатса дагы Ташиев кеткенден бери кадимкидей көп нерсенин токтоп калганын сезип жатабыз. Мурдагыдай болуп бир дагы коррупционер кармалган жок. Мурдагыдай болуп каралар менен күрөшүү деле болбой калды. Бат-баттан үйлөр салынып, бат-баттан бир жумуштар болуп жатты эле, алардын баардыгы кадимкидей токтоп калды туугандар. Аны элдин көпчүлүгү көрүп, сезип турат. Сиздер да өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Келерки президенттик шайлоодо кимдерди көргүңүздөр келет эле, ошол жөнүндө жазыңыздар туугандар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар. Эркин Токойдун карчкырындай болуп жүрүшкөн, эмандай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек тагын, жөнөкөй пешене тери менен жүргөн адам кедей жашаш керек. Мындан ары андай болбойт. Биз ушундай адамдарды жок кылганча коомдун жакшылыкка барбайбыз. Ушундай адамдарды коомдун жок кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Баягы шакалдарды бирден терип туруп тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Мыйзам менен атабыз биз аларды. Чекеден атабыз ар бир коррупционерди. Коррупциялык схемалар атай түзгөндөр бар. Ошо схемалар баарын сындырабыз. Садыр Нуркожоевич, сенден бир сураныч. Мынау Канышбек Ташиев экөөң достошуп, кайра Кыргызстан мамлекетин дагы да жакшы мамлекеттердин катарына кошушуңарды суранамын. Ортоңор бузугу түшүп, каяктагы жаман сөздөрдү угуп жүрөм. Мен телефонда кармабайм, сигарет да чекпейм, бул жаман сөздү каалабайм да. Силерге бир айтар сөзүм, достошуп, мамлекетти дагы мындан дагы жакшы көрүнүштөргө жеткизип, чоң мусулман мамлекеттердин катарына кошушуңарды суранамын. Кудайдан дагы тилеймин. Силерге Кудай Таала өмүр берсин, ден соолук берсин. Чоңойтуп аткан уул кыздарыңардын жакшылыктарын көрүп сүйүнүштү Кудайым насип кылсын. Карлыктын доорун сүрүп, байбичеңер чоңойткон балдарыңардын жакшылыктарын көрүп, Кыргызстанга таанымал, тарыхка жазылган инсандардан болушуңарды каалайм. Ушу тилим алсаңар экөөңөр жарашып, Кыргызстанды дагы мындан дагы жакшы даражага жеткизип, Алланы тааныган элдерди бөлөк элдерге дагы тааныткыла. Биздин кыргыздардын жүрөгү таза, дили ак, меймандос элбиз. Ушуну дүйнө жүзүнө таанышыңар керек. Экөөңөрдөн суранам. Достошкула болбойт. Ортодо каяктагы бузукулардын сөзүнө кирип алып, май кармаган бармаган жалайт дейт. Бул бардык адамда бузукулук жагы дагы, жаман жагы дагы, жакшы жагы дагы болушу мүмкүн. Экөөң дагы достошуп Кыргызстанды мындан дагы жакшы дүйнө жүзүнө таанытууңарды суранамын. Мен өзү телефонду эле колдонбойм. Силерден сураныч, достошуп кайра мамлекетти чоң мусулман мамлекеттердин катарына кошкула. Сураныч силерден балдарым. Умин, Кудай Таала силерге ден соолук берсин. Достукту, дос деген Кудайдын аты болот. Достошуп жакшы Кыргызстанды чоң мусулман мамлекеттердин катарында бак-бакут жашап калышын насип кылсын. Кудай Таала силерге ден соолук, иман берсин. Өмүр рызкыңарды Кудайым берекелүү кылсын. Аллаху акбар.